Assalamu алейкум, Атточкимек YouTube катталуучулары. Бүгүн өзгөчө маек болмокчу. Бул видеону дароо үй алам деген мекендештерге же үй ала албай жүргөн мекендештерге өтө сонун бир жаңылык десек болот. Стоп Каченди кыймылсыз мүлк агенттиги буга чейин Россия Федерациясына эмгектенип келген. Буйруса мына Ош шаарында дагы офис ачылып, мекендештерди үйлүү кылып келип жатат. Бүгүн ошо Стоп Каченди кыймылсыз мүлк агенттиги менен кененирээк таанышабыз. Андыктан каналга катталып, максималдуу түрдө үй алам деген мекендештерге таратканды, лайк басканды унутпаңыздар. Бул бир эле Ош шаары эмес, Кыргызстан боюнча буйруса мекендештерди үй менен камсыз кылат. Бүгүнкү студиябыздын коногу Айназик айым Ош шаарында ошол Стоп Каченди кыймылсыз мүлк агенттигинде эмгектенип келет. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Азыркы учурда биздин мекендештерибиз аябай көп кыялданганы бул үйлүү болсом деген мекендештерибиз аябай көп. Бүгүн мекендештерге ошол үй боюнча кененирээк бир маалымат берсек. Урматтуу мекендештер, булар багындай алдын ала төлөсөң 2 жылдан 3 жылдан аласың деген курулуш компанияларга кирбейт. Бул компаниялардан сиздер дароо эле алып, сразу жашап кете турган бир компания десек болот. Толук маалыматты Айназик айым берсе. Саламатсызбы, Чумбек мырза, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз Стоп Каченди агенттиги баштапкы төлөмсүз, даяр, дароо кирип, жашаганча төлөй турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Банк аркылуу алынат, баары толук ишеничтүү, прозрачно. Үй алгандан кийин дароо сиздин атыңызга өтөт, андан кийин банкта залогдо болот. То есть сиз алып жашаганча төлөй бересиз, мындай. Бар нерсени аласыз да, курулуп жаткан эмес, уже бар нерсени. Анан өзүңүз деле мисалы мага мына үй жакты, ушуну алсам болобу деп кайрылсаңыз, ошол сизге жаккан үйдү дагы эгер документи таза болсо, биз алып беребиз. Кандай мекендештерибиз үй алса болот? Жумушу, айлыгы кандай болуш керек? Доходтору кандай болуш керек? Ошо боюнча бир кененирээк баштапкы төлөмү бар же баштапкы төлөмү жок, ошо боюнча бир кененирээк маалымат берсек. Ипотекага даяр үйдү кимдер ала алат? Официалдуу иштеген биздин жарандар Кыргызстандагы. Официалдуу иштеген дегенде бир гана мамлекеттик жумушта эмес, частный ишканаларда деле налогу төлөп, официально иштегендер бар. Ошолор алса болот. Же болбосо жеке ишкерлер, мисалы, патент менен иш кылгандар, базарда отургандар, же болбосо жүк ташуучу машина, фура айдагандар, ошолор алса болот. Же болбосо жеке ишкерлер, индивидуальный предприниматель, же ОСО деп коебуз. Жеке ишкер, мисалы, кондитер болсо үйүндө. Кирешелери бар. Кирешеси официальный болсо, налогу төлөнсө алса болот. Ошол. Азыр мына баштапкы төлөмү жок үй алса кандай болот? Анан баштапкы төлөм менен үй алса айына мисалы ошо бир комнатага төлөмдөр боюнча маалымат берсек. Мисалы азыр Ош шаарынын баалары боюнча айтып кетейин. Бир бөлмөлүү үй алса, баштапкы төлөмү жок алса, бул 3,5 миллиондон 4 миллионго чейинки сумма болот. Үйлөрдүн баасы азыр ошондой күндөн күнгө кымбаттап атат. Ошого эч откладывать этпей, канча эрте алсаңыз ошончо утуш сиздики да. 3,5-4 миллиондук үй, бир бөлмөлүү үй алса, айына төлөмү бир 65 миңден 70 миңге чейин барып калат. Бул баштапкы төлөм жок болсо. Абсолютно баштапкы төлөм жок алса. Анан мисалы топтогон бир 500 миң, 1 миллион акчасы бар болгон болсо, кардарыбыздын айына төлөмү 50 миңден туура келет. Азыр бир бөлмөлүү үйлөр шаарда 30 миңден болуп атат да, мисалы арендачы. Ошол. Анан 2 бөлмөлүү үй ала турган болсок, 5 миллиондун суммасын алсак, баштапкы төлөмү жок болсо бир 85-86 миңден туура келет. Баштапкы төлөм 0 менен алсак. Ижарага берип деле кутулуп койгонго бир мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол жагы дагы бар да. Эгер баштапкы төлөм 1 миллион берсе, 2 бөлмөлүү үйгө айына бир 69-70 миңден тегерек болуп калат. Бир бөлмөлүү үй менен 2 бөлмөлүү үйдүн разницасы өтө эле чоң эмес. Анан сиз айтып өткөндөй, мисалы, биздин чет өлкөдө иштеген жарандар болсо, алар алып коюп, ижарага берип, жарым төлөмүн ошол арендаторлор берсе, жарымын өзү төлөп, бат эле кутулуп алса болот ипотекаданчы. Анан көпчүлүк мекендештер ойлойт да, ошол бир эле этажный үй алып берет экен деген мекендештер да болушу мүмкүн. Мен көп балалуумун, 4 балалуумун, 5 балалуумун. Мага ошо шаардын чет жагынан мында жер үй керек эле деген мекендештер болсо, ошолорго да жардам бересиздерби? Ооба, биз бир гана квартира эмес, квартира, жер үй, жер участок алса дагы болот. Ошондой эле на постройку земельного дома деген жаңы программа бар. Мисалы, участогыңыз болсо, үй курганы, ошондой заниженный ставка менен акча алсак болот да.
Жер үй мисалы 3,5-4 миллионго бир бөлмөлүү үй алгандан көрө ошол сиз айткандай шаардын четинен 4 бөлмөлүү 5 соток 6 соток жери менен жер үй алса дагы биздин кардарыбыз үчүн выгодный болот деп ойлойм. Ана көпчүлүк мекендештер азыр Ош шаарында ачылды десе Ошто эле алып берет экен деп ойлошу мүмкүн. Бул Кыргызстан боюнча мекендештерге район жерлеринен, ошондой эле шаар жерлеринен үй алып берген аракет кылат. Биздин чет мамлекетте Россия Федерациясына көргөн мекендештер болсо дагы, Россия жарандарына дагы болгону 6% менен баштапкы төлөмү жок, семейный үй бүлөлүк ипотека менен дагы Москва шаарында Россия жарандарына үй алып берип келет бүгүнкү күнгө чейин. Ошону эле азыр Кыргызстанга филиал ачылды десек болот. Россиядагынан үй алам деген мекендештер болсо дагы ошол жака кайрылсаңыздар болот. Дареги Ош шаарына келип, жүзмө-жүз мындай толук маалымат алсаңыздар болот. Дагы Стоп кочевниктин бир өзгөчө бир мекендештерге өзгөчөлүгү барбы? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Ооба, өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, азыр биз Кыргызстанда жашап иштеген кардарлар үчүн айтып кеттик, мекендештер үчүнчү. Бизде азыр көпчүлүгү мигрант болуп чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Ошол мигранттарга ылайык атайын мекендеш аттуу программа бар. Ал сиз эгерде Россияда официально иштеген болсоңуз, Кыргызстандан өзүңүздүн атыңызга ипотека үй алсаңыз болот. Бирок бир жери бар. Россиядагы кирешени бул жактагы банк туруксуз деп эсептегендиктен Кыргызстанда иштеген бир жакындарыңызды поручитель сыяктуу кылып кошуп туруп, бирок өзүңүздүн атыңызга Кыргызстандан үй алсаңыз болот. Пайыздык чен 18% менен берилет, ошондой эле 10 жылга чейин бөлүп төлөсө болот. Ал жакта туруп үй алып, ошо жана айтып өткөндөй ижарага берсе, бат эле бир 10 жыл эмес, бир 4 жыл, 5 жылда эле кутулуп жаап койсо болот да ипотеканы. Анан баягы эки эсе болуп кетет деген мекендештерге кандай бир кеңеш берет элеңиз? Кандай оюңуз сиздин ошого? Ошону көпчүлүк мурунку видеолордо комментарий кылып кетишиптир. Бул өтө аябай кымбат экен, бир үйгө бир үйдүн акчасын кошуп берет экенсиң депчи. Если суммарно считать, ооба 10 жыл төксөңүз, сиз бир үйгө бир үйдүн акчасын кошуп бергенге барабар болуп калат. Бирок сиздин үйүңүз деле, мисалы 4 миллионго алган үйүңүз 10 жыл ичинде 4 миллион бойдон тура бербейт. Биздин анализ боюнча жылына 1 миллиондон 1 миллион 200ге чейин кымбаттап атат үйлөрчү. Кошулуп турат. Ооба. 10 жылда эми эсептеп көрсөк, в любом случае сизге выгодно болот, сиз утасыз. Анан мындай карап эсептеп көрсөңүз да болот. Эгер азыр сиз ижара төлөп жашаган болсоңуз, 10 жыл ичи арендага канча акча төлөп койдуңуз бирөөнүн үйүнө. Ошону эсептеп көрүңүз дагы. Ошол жакшыбы, без ничего калган же өзүңүздүн үйүңүз үй калган жакшыбы в конце. Бул эми квартира сыяктуу эле болот, бирок төлөмдөрү көбүрөөк болот и в итоге үй өзүңүзгө калат да. Ооба. Урматтуу мекендештер, эгерде да түшүнбөгөн суроолор болсо, комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Ошондой эле толук маалыматтын адрестерин, телефон номерлерин коюп койдум. Бул ошо Кыргызстан боюнча мекендештерибиз үй алганга бир сонун мүмкүнчүлүк десек болот. Бунун бир жак плюс жагы ошо дароо мекендештерибиз кирип жашаса болот, же болбосо ижарага берсе болот. Ошондой эле Россия Федерациясында жүргөн мекендештер, Россия жарандыгы барларга дагы булар Москва шаарынан үй алып берип жатат. Баштапкы төлөмү жок, 6% менен семейный ипотекага. Россиядан үй алам дегендер болсо дагы ошол жакка кайрылсаңыздар болот. Максималдуу түрдө бул видеону таратып, бирден лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анан дагы айтып өтчү нерсе, Кыргызстандын баардык аймактарынан алып беребиз. Ош шаары, Бишкек шаары, региондор баардык жактан кайрылсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.